Президент керек болсо түнкү 3-4-төрдө чалып тапшырма берип турат. Министрлер кабинетинин орун басары Эдил Байсалов саясатчы Өмүрбек Текебаевдин Садыр Жапаровдун министрлерди чогултуп жыйын өткөргөнүн көрө элекмин деген сөзүнө жооп берди. Бул тууралуу ал социалдык тармактагы баракчасына жазган. Президенттин министрлерди чогултуп чогулуш өткөргөнүн көрө элекмин дейт. Эл көрүп туруш керек дейт. Биринчиден, президент эл көрсүн деп популисттик жол менен силерге окшоп иш кылбайт. Экинчиден, керек учурда министрлерге күнү-түнү керек болсо түнкү саат 3-4-төрдө телефон чалып же билдирүү менен тапшырмаларды берип турат. Ыкчам чечүүчү маселелер чыгып калганда тиешелүү министрлерди үйүнө да чогултат. Муну көп эле жолу көрүп жүрөбүз. Министрлер калп айттырбайт. Негизи министрлерди бир жумада 1-2 жолу эмес, күндө чогултат. Ал эми министрлер кабинетинин төрагасы күн сайын чакырып, ал аркылуу да бир топ тапшырмаларды берип турат. Андыктан сиздин болжолдоп айткан акылыңыздын президентке кереги жок. Сиз кеңеш берип жүрүп, акыркы 10 жылда көрдүк мамлекет кандай акыбалга кептелгенин. Силер бийликке келгениңерден кийин өлкөнү башкарууга дараметиңер жетпегенин далилдегенсиңер. Ошондуктан башка адамдарга акыл үйрөтүп, ооз ачканга акыңар жок. Болду, эми жетишет да, эл дагы баарын көрүп, билип турат. Бийликти жөнү жок сындай берүү эч кандай олуттуу жүйө жок. Негизгиси эл мамлекет үчүн иш жүрүп жатат. Буюрса Кыргыз мамлекети силердин популисттик кеп кеңешиңиздерсиз эле гүлдөгөн мамлекеттердин бирине айланат. Кыргыз эли айкөл көчүрүмдүү эл бизде. Ошол үчүн сиз бүгүн эл аралап талапкер болуп эл алдында сүйлөп жүрөсүз. Сиз азыр элдин таразасына туруп жатасыз. Президент толук мурун болбогондой таза жана айкын шайлоо өткөзүү боюнча тапшырма берди. Эл күбө, кымындай административдик ресурс бир да тарапка иштетилбей кийлигиши жокко эси. Эл аралап коомчулук да көрүп турат. Бирок президент жооп бербейт деп эле аны бир тараптуу кароолоого да жол бербейбиз. Түзүлгөн жаңы өкмөт конституциялык мандатка ээ. Толук кандуу иштеп жатат. Конструктивдүү сын айтылсын. Азыркы абалга кимдер жоопту экенин элибиз жакшы билет. Акы ийнек айтышып, мурункуларга шылтай бергенге азыр 1 мүнөт убакыт да жок. Ошондой болсо да ар кандай асылууларды биз жоопсуз калтырбайбыз. Эл чечсин кимдики чын, шайлоонун максаты ошондо эмеспи, деп жазды Эдил Байсалов. Булак аргумент KG. Эл чындыкты билсин. Соттолуп кетесиңер. Садыр Жапаров элди добушун сатпоого чакырды. Президент Садыр Жапаров добуш сатуу жана сатып алуу мыйзамга туура келбей турганын айтып, мындай учурда эки тарап тең жоопко тартыларын эскертти. Билдирүүсүн президент Facebook баракчасына жарыялаган. Шайлоодо добушун сатканда сатып алып жаткан жарандар да жоопко тартыласыңар. 1,5 жылдан 2,5 жылга чейин соттолуп кетесиңер. Жазык кодексинде ушундай берене бар. Ошондуктан шайлоочулар добушуңарды сатпагыла. Талапкерлер сатып албагыла. Эгер ушундай көрүнүштөр боло турган болсо, укук коргоо органдары катуу чара көргүлө. Мындан ары Кыргызстанда таза шайлоо салтын орнотобуз. Буга чейинки шайлоолор тарых болуп кала берсин, деп жазылган мамлекет башчынын постунда. Жапаров ошондой эле билдирүүсүнүн алдында жазык кодексинин 192 беренесин тиркеп койгон. Анда шайлоочулардын добушун сатып алгандар менен добуш саткан жарандар кандай жазаланары жазылган. Булак Назар News KG. Эл чындыкты билсин. Шайлоонун жол жобосун бузган 128 факты катталды. Парламенттик шайлоонун алдында үгүт иш-чараларды башталган учурдан тартып 15 ноябрга карата шайлоонун жол жобосун бузган 128 факты катталды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Ички иштер министрлиги жарандарга кайрылып социалдык тармактарда чагымчыл жалган материалдарды таратуудан алыс болууга чакырат жана мындай фактылар боюнча Ички иштер органдарына 102 телефон номуру аркылуу кабарлоону суранат. Булак Назар News KG. Эл чындыкты билсин. Нарындык жигит Текебаевге сизде дух бар, парламентке келишиңиз керек. Атамекен партиясынын үгүткербени Нарын облусун кыдырып жүрөт. Нарын шаарындагы жолугушууда Текебаев Кыргызстандын экономикасын өстүрүүнүн колдоо бар ыкмасын айтты. Нарынга темир жол курсак дүйнөгө 4 океанга жол ачылат. Кыргызстан тупик өлкө эмес, 9 жылдын тоомундагы өлкөгө айланат. Бул биздин экономикага өсүш берет, деди Текебаев. Нарындыктар атка мененчилердин шайлоо программасын угуп, талапкерлер менен суроо жоо аркылуу пикир алышты. Партиянын катарында нарынды кыйын жигиттер көп. Биздин балдарды өстүрүп жатасыңар деп ыраазычылык айтышты. Ат башыга жаш лидерлер Али Токтакунов, Тилек Токтагазиев баштаган нарындык талапкерлер жолугуш өткөрүштү. Жолугушууга келген эл жалынды сүйлөгөн Алинин сөзүн катташып, алдыдагы аламанда Атамекенди колдоп, добуш беребиз деп убада кылышты. Үгүт кербен Ак Талаага сапар алды. Нарын эли атка менчилерди жакшы тосуп алып, ийгилик каалап узатып жатышат. Булак Чындык медиа. Эл чындыкты билсин. Эдил Байсалов кылыбыз кыйшайбайт деген сөзүн туура эмес чечмеленүүдө. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов аткаруу бийлиги коомчулуктун жана жогорку кеңештин толук көзөмөлүндө иштерин бүгүн 15 ноябрда Бишкекте бийликтин жана өкмөттүк эмес сектордун кызматташтыгын талкуулаган жыйында сүйлөп жатып айтты. Ал өкмөт кызматташтыгы үчүн ачык экенин, парламенттин азыркыда жаңы шайланып келе турганда чакырылыштардын толук көзөмөлүндө болоорун белгиледи. Ошону менен катар ал кылыбыз кыйшайбайт деген сөзү түрдүү чечмеленүү айланасында ар кандай спекуляция жүрүп жатканын айтты. Байсалов бийлик башкача ойлогондорду алары ачык болбой турганы жана көзөмөл жок болору жөнүндө сөздөр чындыкка дал келбесин кошумчалады. Сөз жаңы конституция катардагы кайсы бир депутаттын пикири бүткүл мамлекеттик аппарат үчүн түздөн-түз буйрук катары эсептелген 120 президенттин бийлигине чекит койгону тууралуу болуп жатат, деди ал. Булак Азаттык үн алгысы. Эл чындыкты билсин.
Владимир Путин мигранттардын аларды көздөй агылганына өздөрү күнөөлүү. Европа өлкөлөрү мигранттардын агымынын жаралышына шартты өздөрү түзүп алышты. Россия лидери Владимир Путин бул туурасында Польша Беларусь чек арасындагы качкындарга байланыштуу кырдаалга комментарий берип жатканда айтканын РИА Новости жазды. Буга алар өздөрү күнөөлүү. Саясий да, аскердик да, экономикалык да жагдайдын алып караганга эмне үчүн экенин айттым. Миңдеген, жүз миңдеген адамдын барганына өздөрү шарт түзүштү. Бул окуя боюнча жоопкерчиликти өздөрүнө алыш үчүн эми кырдаалдын күнөөлүүлөрүн издеп жатышат деген мамлекет башчы журналист Павел Зарубиндин Россия 1 телеканалындагы Москва Кремль Путин программасында сүйлөп жатты. Ал Россиянын бул кризиске эч кандай тиешеси жоктун, ал эми өлкөнүн дарегин айтылып жаткан бардык күнөөлөр, көйгөйлөрдү аларга оодаруу салуу аракети деп баалаган. Президент европалык санкцияларга Аэрофлоттун кирип калуу мүмкүндүгүнө таң калган. Биздин Аэрофлоттун бул жерге кандай тиешеси бар? Аэрофлоттун же бир учагы кимдир бирөөлөрдү, качкындарды Беларуска ташыдыбы? Бул боюнча түшүнүгүм жок. Бирок язы кимдир бирөөлөр кайсы бир учакты үчүнчү өлкөлөр аркылуу өтүп кетиш үчүн колдонушу мүмкүн. Бирок бул жерде биздин эмне тиешебиз бар? Бул азыр болуп жаткан окуялар үчүн ала турган жоопкерчиликтен баш тартуу аракети экенин дагы бир жолу кайталап коеюн деген Путин. Булак Назарниос Кейчи. Эл чындыкты билсин. Урматтуу Москва шаарында жашаган жана эмгектенген мекендештер, Восток мед стоматологиясына кош келиңиздер. Бардык кызматтар заманбап технология менен көрсөтүлөт. Тиш дарлоо, тиш салуу, протездин бардык түрлөрү, имплантация, тиш агартуу, эң негизгиси жума күндөрү тиш алуу акысыз. Орутпай жана сапаттуу, ыңгайлуу баада дарлайбыз. Консультация бекер. Восток мед стоматологиясына кош келиңиздер. Акылбек Жапаров аткан минерлерге көмүр маселесин чечүүгө 2 жума убакыт берем. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров республикалык штабтын кезектеги жыйынын өткөрүп, жылытуу мезгилинин жүрүшү тууралуу маалыматты укту. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлайт. Тиешелүү мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилери элди отун жана электр энергиясы менен камсыздоо боюнча маалымат берген. Учурда аткан минерлердин шалаакылыгынын республикалык аймактарда көмүр менен толук көлөмдө камсыз боло албай жатат. Буга жол берилбеши керек. Азыркы кырдаалда жөнгө салуу үчүн сиздерге 2 жума убакыт берем. Мамлекеттик органдардын транспорттук мүмкүнчүлүктөрүн мобилизациялоо менен облустарга көмүр ташууну уюштуруңуздар. Бардык аймактар көмүр менен 100% камсыздалсын. Көмүрдү өз убагында белеңдүү электр тармагындагы жүктөмдү азайтып, берилген лимиттерди сактоого шарт түзмөк. Биз ар кандай сценарийге даяр болушубуз керек, деди Жапаров. Булак аргумент кейичи. Эл чындыкты билсин. Азаттык партиясы Ыдырыс Исаковдун үстүнөн БШКга арызданды. Ошто студенттерди үгүт иш-чарасына мажбурлап алып келүү боюнча видеого байланыштуу Азаттык саясий партиясы журналист Ыдырыс Исаковдун үстүнөн БШКга арызданды. Партиянын өкүлдөрү видеодагы маалымат чындыкка дал келбейт жана саясий уюмдун ар намысына, кадыр баркына жана ишкердик беделине шек келтирет деп билдиришти. Азаттык партиясы БШКга эркин журналист Исаковдун YouTube каналына төгүндө материалын акысыз жарыялоого милдеттендирип, талапкер тууралуу атайлап жалган маалымат таратуу жана талапкерлердин ар намысын, кадыр баркын жана ишкер беделин жаманатты кылган маалыматтарын таратуу беренеси боюнча жоопко тартууну талап кылган. Булак Клоуп Кейджи. Эл чындыкты билсин.